Базар Коргон районунун Арстанбап айылынын тургуну улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Мурза Далиев 101 жашта. Кылымка артып жашаган ардагер мындан 81 жыл мурун кан майданда басып өткөн оор күндөрүн азыркыдай эстеп, көзүнө жаш алып айтып отурат. Орусга айдап bir 20 gün ara bera yürüp Stalingrad'a vardı. Stalingrad'da bir gün, 2 gün, 3 gün soğuş oldu. Stalingrad'dan Volgagrad'da bana hazırgı Rusça, hazırgı nemeler ormanga şunda tökken üşep alsangam, bassangam adamga zarar yetkiziyapti. Ondan Barsakhlevski'de yerde uruş oldu. Solutski'de oldu. Solutski'de ondan da Minsk'de yerde Yaroslav'da Azra bulmay ondan Volkovski Polsan çekerisi şehirde kanca Yevreylerine Nemisler Triletey bulduzurmadan köpteşedi. Tilmesler bulup. Ардагер 1945 жылдын башында жаңы гана 20га толгон курагында январдын ызгар суугунда согушка жөнөгөн. Ал кезде Совет армиясынын катары союлуп кошумча күч зарыл болуп турган учур эле. Андыктан жаш жоокерлерге чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Сиздердин убагында жакшы туруштук берип, эрдик көргөзүп, ушул кандай кыйынчылыктарды өттүңүздөр. Сиздердин эрдигиңиздерге рахмат. Ардагер кыска аралыктагы даярдыктан өткөн соң Россиянын Сталинград шаарына барып, Советтик армиянын катарына кошулган. Ошол жерде душман менен беттешип, согуштун аяосуз апатын көргөн. Тарых барактарында кандуу такка айланган бул согуш кайра кайталанбасын деген ардагер мекендин тынчтыгын, дүйнөнүн бүтүндүгү үчүн ар дайым тилек кылып, бейпил турмуштун баркын билүүгө чакырып келет. Uruş bomasın, açarçılık bomasın, intimalığımız ketmesin, tinç aman жақсы жашашка Allah nasip kılsın. Эки нерсени катуу сурайт. Согуш болбосун, ачлык болбосун, тамак аш серап болсун. Ушуну сурайт. Ошо экөө окуяда көрдү да булар. Ошо экөөсү, ошо аксакалга ошо эки окуя өтө катуу таасир көрсөткөн. Согушту эndi булар раса 19 жашта армияга жөнөсө, эndi көзү пишпеген өтө бир жаш болгон да. Ал жердеги согуштун кесебетин көрдү, бул өзүнүн көзү менен көрдү. Ал жерде жаш кары дебеди, ок туура келгенде ошо кыйратты. Ошону көрүп, ошону балдар эч ушудан сактаныш керек, ынтымакты керек деп ушуга катты кайрылат эле. Мурза Далиев согуштан кийин 1951 жылга чейин Сталинграддын куралдуу күчтөрүнө кызмат өтөгөн. 12 запастагы аткычтар полкундагы аскерлердин катарында болгон. Белоруссия жана Украина фронттору менен бирге салгылашууга катышып, Варшавага чейин жеткен. Мына сөздөн батасына да билип турабыз. Согуш болбосун, ачарчылык болбосун деп бата берет да. Себеп дегенде согушту, ачарчылыкты көргөн жаранда. Биз бул кишинин мына жашоо турмуш жолун өтө үлгүлүү деп айта алабыз. Себеп дегенде ошо кыйынчылыктарды баштан өткүзүп, согуштан аман эсен келип, 6 баланы тарбиялап, өстүрүп, бала чака неберелери да эң үлгүлүү үй бүлөлөрдөн булар. Мурза ардагердин аскерди кердиги жана согуштан кийинки өмүр жолу да жаш муундарга өрнөк. Ал айылына кайтып келген соң өмүр бою токой чарбасында эмгектенип, балчылык менен алектенген. Жубайы менен үй бүлөлүк кочокту улап, 3 уул 3 кызды тарбиялап өстүргөн. Азыр 101 жаштагы ардагердин 80ден ашык небере чөбөрөлөрү бар. Дөөрөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Базар Коргон району.